Onlar bugün 1 Mart. 1 Mart. Oşto test borboru inisiatör bolup agro neme ötüyordu? Cin. Abdullah ken. Abdullah. Assalamu alaikum. Sizde bir atrandım var ki nasıl? Ha, qandaysınız, жақсылар? Жақсы. Bayağı söz olanlar degasin değil mi? Bayağı. Başçısı değil mi? Başçısı. Dogal deydi. Dogal pesticidi. Oso agro gorizont deydi. Клубника Кыргызстан агро. Алейкум ассалам. Жақсы. Салам алейкум. Көчөттөрүм кайерде болду? Көчөттөр эмнерде ошо? Чоң аяктачы, өзүм точкам. Немеде холодильниги? Жаңы алайда. Жаңалайда баягы. Ооба. Баңгардын ичинде. Жок, жаңалайда. Жаңалайда баягы 3 күндөн өткөндөн кийин Россия заправкадан оңго киресиз. Ошол жерде жаңалай деген жер бар го, ошол жерден. Майлы. Мак. Лайк басып бөлүшүп койгула. Ошто туугандар, Ошто өтүп атат. Ош шаарында. Да, осо агрохимия. Бияктасыздар өздөр. Удобрение. Органик. Бар. Не керек? Жөнөтөстөр дейм, былтыр ям жөнөтүп саттыга дейм. Жөнөтөлү макул. Раса органик сурап атасыңар? Болду. Каерге? Учкоргонго. Болду. Хорошо, жөнөтөлү. Ассаламу алейкум. Кандай күн? Иштер жакшы? Кагаздарды раса көтөрүп. Маалымат. Көндөрү товаров дейт. Жакшы, бүгүн кызыган күнү келейин дедим эле да. Бирок суз адам, а? Ассаламу алейкум. Багда эле тишердеби? Оо. Экинчи этажга чыгып алсыңар да? Ай, молодцы. Эшик суук экен. Бирок машалла. Осо Багдөлөт агро. Туугандар, мына бизде көчөттөрдүн түрү менен бар. Да, Ферагнес, Фердуэль, Чандлер, Фернор, Рубиста, Приция, Стенли, Анджелино, Полька, Сольхянг дейт. Мынау кайсы Бадрин экен? Русланбы бу? Рубиста, Уильямс, Светледи, Филомена, Экстрим 486. Мына Экстрим 486. Короче, туугандар, азыр багдават кылабыз. Так, мына Экстрим 486 октябрда пыша турган сорт. Мына ушуну аэропорт жакка айдаш керек да, бишкектиктер. Сонун болот. Машалла. Мощный болот. Так, мынау Вообще ерте пыша турган сорт. Мына майдын ону пышат, ыстык жактарда. Ооба, мынаны баягы лейлектиктер эгиш керек да, лейлек. Ыстык жактарга 13-тан бекер беребиз бу. Испытанияга. Номерин айтып кой, бекер көчөткө биздикилер головой тештейт. 78 94 05 05 кийимде кийим. Ысык жакта болсо, ысык жакта болсо, төм ойын, а? Эң биринчи келсе төм ойын. Төм ойын, кодам жай. Ушактан кийим эгемдесе 10 көчөттөн бекер беребиз. Бекер, а? 10 көчөттөн. 360 өзү. Ысык жактарга бекер беребиз. Ооба, ошол $4. Filomena деген шабдалычы.
Мына гала деген алма, гала. Ноқаттықтар ұшыға өтіп атышат, бардық ноқаттықтар гала егіп атышат. Скарлет супер егіп атышат. Тоқ жаққа скарлет супер. Мына приция, прицияны лейлекке егіп атат, прицияны. Приция рубиста уже гүлдеп атат кен. Уже бүтүр ашып қалды. Bir gün açılsa уже уже февральдың кеше 28-інде шығып қалды. Бүтүрлер уже ашылып қалған. Бүтүрлері ашылып қалды. Кетті, гүлдейді, машалла. Өтті жақсы сатып кетті. Қаншалы 800 түп отырғызды. Көктөгендері бір-екі өлі, бір сындыр алғандары, ұрғандай оғындары, подвойны сен қалғандары. 100% кетті. Мына қырғыз елі азыр Дашқа адырға отырғызды. Қырғыз елі азыр мына ушул жаңы сорттарға өтіп тұрып, мынаны ограничение қылып қойыш керек. Мына мисал үшін слива, Анджелино, Стэнли, Блэк Амблер, Блэк Сплендор 4 слива жетеді. Өрік бойынша Прица, Рубиста, Микадо, Магадор, анан Вандеркот болды жетеді ертеп шарға. Анан құрғай тұрған сорттарына Кабаши, Юнусбей, Халил оғлы. Мына ошолорду Азыр булар эми коркут алат, өтө эле эрте окшойт депчи. Азыр гүл ачып кетип, өтө суук болуп кетсе, үчкөн эме болуп калбайбы деп. Азыр нар жакка жарып азыр. Карап калыш керек. кармап калат. Экинчи жыл эле уже бүчүр өтө көп да. Мына азыркы бизде мына партнерлорубуз бар да Европада. Бактарына барсаң бардыгы стойка коюп туруп, противоградный сетка тартып койгон да. Ушундай случайларга анан кейін баянда самолет алып келіп қойған. Сәләрке менен иштеп, дыр етіп жүргізіп қояды дағы. Ошонун ичинде +7, +6, +5ке чейин температураны көтөрүп берип коет да. Биз азыр быйылкысын көрөлүп атабыз, если бизде көтөрөбүз, если эмегечи көтөрүп туруп үстүн жапкан керек. Ооба, жабыш керек, сөзсүз жабыш керек. Гектарга сеткалар таштап туруп эме кылса болот экен да. Болот, жөнүнө болот. Мисалы үчүн мына ушул прициядан көп эмес. Мисалы үчүн 1 гектарга айдап алсаң, 1 гектардан 30 тонна сатып турсаң, эң эле аз дегенде $3. Бул деген $90,000 ким берет сага? Биз азыр 1,5-2 гектарга жакын. 2 гектарга жакын жери. Ошондой жерге отурдук, азыр дагы бош жерлер бар. Азыр мына экөөнүн жарым-жарымдан эктик. Уже азыр үчүнчүсүнө белки биндер кодуп отурсак депчи. Былтыры канча түшүм алдыңар? Биз өткөн жылы полун кестик. Кестиңер? Быйыл Куда каласа. Уже пол эме Почкалар бар, Куда каласа. Туугандар, мына Ферагнес деген бадамыбыз бар, Фердуэль, Чандлер, Фернор, Скарлет Супер, Джеромини деген алма бар, Гала, Голден, Рейнджерс, Розы Глоу, Инорет Стори, мына Зират 900, Скина, Регина, Кордия. Туугандар, мына шабдаллар, туугандар, жүзүмдүн түрлөрү бар жок бар туугандар. Келе бериңиздер. Гиластар боюнча эртеп сатылган жактарга сайт бересиң. Менен сурап өтө көп болоттон да жөрүктөрдө отургандан кийин гиластар да бар бекен. Уже совет берет. Мен сага азыр түшүндүрүп берем да. Мына ким эрте быша турган ушул шабдалы тандай турган болсо 2 сорт бар, поздний 2 сорт бар. Гиласка келе турган болсо, ысык жактарга мынабу Регина менен Кордия болбойт да, ысык жакка. Булар опылениясы туура келбейт ысык жерге. Мына болсо Скина менен Зират 900, анан кийин Лапенс, Свитхарт деген бар, ол өзүн чаңдаштыра турган сорттар да, мына үчөө. Свитхарт, Лапенс, анан Скинаны буну ысык жактарга эгиш керек да. Анан мына тоо менен анан ысык жактын ортосундагы жерлерге мынаны эгиш керек да, Зират 900. Ал жерге Регина дагы туура келбейт, Скина дагы туура келбейт, ал жерге мына Зират 900 ортолукту ушул алып берет да. Анан кийин эме боюнча бул чемпион. Ушул чемпион да. Калибр боюнча бунун эң кичинеси 32 болот да. Эң кичинеси. 32ден өткөндөн кийин уже гиластын баасы $10, $20 уже баягындай эксклюзивный ресторанский обслуживание кетет дагы, буну деген үйдөн да $6-7 сатасың да. Үйдөн да кетет. Азыр туура айтып атасыз, ысык жерлерде чаңдашып эски гиластар уже бизде баткен жактарда уже
Mümü alбай kaldı azırça. Bizge самоопиляющий керек да. Gün batı sıkıntı. Gün batı sıkıntı dağı 7-8 günde çaң alып кала турган эме энелиги кургап калат ортодо. Ооба. Энелиги кургагандан кийин чаң ала албай калгандан кийин баягыны гүлүн төгүп таштайт, же болсо чала опиление болуп туруп, көкбаш бойдон, дүмбүл бойдон түшүп калат. Ооба. Ошон үчүн ал жерге только скина, лапен, свитка. Азыр белки лапенс менен жаңа айтып аткан сорттарыңыз барбы азыр? Бар, бардыгы бар. Мына ушул стендте тургандардын бардыгы бар. Лапен, свитка дагы бар. Мына азыр эми жаңы эмеге өтүш керек да, уже жаңы эме келди, мына технология келди. Азыр мына көчөттөрдүн биз неге буларды тандадык да? Булар мына ушулар дүйнө жүзүндөгү сатылуу боюнча номер 1-дер да буларчы. Сатыш боюнча. Мына ким акча кыламын, багбанчылыктан акча иштеймин, багбанчылык менен бала чакамды багам деген адам, бул деген полностью даярданыш керек да. Биринчи жерде даярдоодо биз адашабыз да. 30-40 сантиметр кылып эге алабыз дагы. Анан кийин жанагынын тамыры кетиши кыйын болуп калат. Азиянын топурагы нык. Gün urup koyganda toprakta. Seneden öttü da. Razılet etip durup birge bir yok degende. Birge bir terengligin bir kılıp durup жана топуракты алып чыгып, таш болсо, чоң таштарды кол менен терип таштап туруп, майда таштарды эйлеш керек да. Эйлеп туруп, борпоң топуракка МПК деп коет. МПК бул деген калий, бул деген фосфор и азот. Үчөөнү аралаштырып туруп, жердин күчүнө карап туруп. Эгерде жер күчтүү болсо 3 кг, күчү жок болсо 5 кг. Бир куп топуракка аралаштырып туруп, жана топуракты кайра ордуна салыш керек. Анан жанагы жерден көчөт бата турган кылып туруп, яманы ачып туруп, 10 кг биогумус, 10 кг таза топурак экөөнү аралаштырып, тамырды ошону менен көмүтүп, анан жан суу бериш керек. 10 литрден 25 литрге чейин жан суу бериш керек. Бул деген көчөттү туура отургузуу болот. Орто Азия боюнча бул. Анын экинчи эмеси 1 метр. 1 метр болуш керек. Ошондо казып келатканыңарда 60 же 50 сантиметрде ушундай плац бар, катуу. Ал жерден аба дагы суу дагы өтпөйт да. Ошон үчүн мына туугандарым жерди даярдоону үйрөнөлү. Анан биздин көчөттөрүбүз тез тамыр алат дагы кетет да. Тез тамыр алат дагы. Баягы атак жөнүнөнчү. Анан экинчиси бул сапаттуу көчөт тандоо. Сапаттуу көчөт тандабасак, мисалы үчүн азыр чайканада отуруп эле Аким ака менен дагы бир Палан акабыз отуруп эле бир бутакка улап туруп эле алма кылып бизге берип койду. Онун алмасын алдык. Алма структурасы бирдей эле, томолок, формасы бирдей, цвети балким сары, кызыл болушу мүмкүн, бирок аны менен биз базарга чыга албайбыз да. Бир жака барып сатайын десек, мисалы үчүн өзүңүн местный, мисалы үчүн той-пойго ондай-мындай кылып иштете бериши мүмкүн. А бирок буну деген чоң базарга алып чыга албайсың да. Чоң базарга алардын сураганы бөлөк. Алар эмне сурап атат? Эң биринчи мынабы Ташкент азыр речиф сурап атат да, речиф. 100 000 тонна болсо дагы речиф. Канча болсо киргизе берди деп атат. Алманы сорт. Алманы. Golden Delicious сурап атат. Анан мына Новосибирский болсо Гренни Смит сурап атат да. Азыр Семеренко, анан кийин Превосход, Star Крипсондун уже модасы калды. Азыр дүйнө жүзүндө эң жакшы сатылып аткан алмалар мына ушул үчөө. Кышка сатылып турган алмалар. Андан кийин мына ысык жерлерге болсо Pink Lady менен Rose Glow'ду отургузуш керек. Мунун да спросу аябай көп да. Эрте пышап турган алмалар. Бизден эми азыркы сурап атканда мынабы черешняны. Азыр черешняны бир киши үйдө отурду дагы, мисалы үчүн бир ошто отурду дагы, өзүнчө эле бир баягындай немени алды, Могилевканы алды дагы, анан кийин бир жакшы гиласты улап берди. Сен эктиң 2 гектар. Жанагын анан кийин сен эртеге Кытайга сатышың керек. Кытай келип сурады, сен черешняң сорту кандай деди. Сен анан немеде Үсөн акадан алдым эле, анан кийин ошол улап берди эле десек, ей, кана сертификаты дейт. Мынаны ала турган болсоң, сен сразу монун сертификаттын немеси бар, көчүрмөсү бар. Ооба. Багыны бересиң, олар компьютерге терет дагы. Так, бул болсо Регина кен, бул Туркиядан келиптир. Туркия болсо француздан болсо Испаниядан алган, же болсо Италиядан алган, же Канададан алган, же да бир мамлекеттен алган айтат. Бул болсо ушу признанный сорт болот да, бул Регина. Болду, давай буну жүктөгүлө, бул жакшы экен деп алып кете берет. Документи жок, эч нерсеси жок, бир 2 киши улап койгон көчөт менен биз базарга чыга албайбыз да. Мына азыр эртеге биз мына Кыргызстан боюнча чоң көчөткана ачабыз деп атабыз го. Ошол көчөткананы дагы иштеткенде эртеге мына ушул кадабой сорттордун бардыгына бир французда сатып алабыз да. Балки мына Регинаныкы $100 000 болор, $150 000 болот. Разрешение на ушуну чыгарганы.
Biz разрешение сатып алабыз. Номинальный акча болсо дагы төлөйбүз. 10 миң долларбы, 20 миң долларбы. Ошондо мынабы дүйнө жүзү признавать эткен сорт болот дагы. Мына ушул көчөтүн биз Казакстандыга дагы, Россияга дагы, ушунун көчөтүн Өзбекстанга, Тажикстанга дагы сата беребиз да, коркпой. Мына полный документальный да. Ошон үчүн мына бардыгыңыздарга айтам, туугандар, мына жаңы сортторго өткүлө, эртеге чоң бак кыламын деп сатамын деген ой боло турган болсо, уже сабак алыш керек уже. Илим алыш керек, окуш керек. Тынымсыз биздин сабактарга катышыңар керек. Мына Борбор Азия багбандар биримдиги билесиздер. 2015-жылдан бери 1000ден ашык семинар өткөрдүк Кыргызстан боюнча. Элдерге үйрөттүк. Мына биз баштаганда мына ушул көчөттөрдүн саны болгону 5000 эле да. 5000 сатылат да, араң. Ушул көчөттөрдүн саны 5000 араң сатылат эле. Азыр болсо ушунун саны болсо эмне жылдан жылга көбөйүп, ушу 2 миллионго жетти да. Жыл сайын 2 миллион ушундай сапаттуу көчөт отургузулат. Алар эмне кылат? Эртеге өздөрү жейт, ашканын не базарга алып чыгат. Базарга алып чыгат. Анан кийин мына эртеге сиз мисалы үчүн азыр жалаң оштуктар бардыгыбыз скина, лапен, сифхат отургуздукпу? Эртеге сразу алабыз дагы. Öde men andan keyin Telegram gruppada azır bagbanlar çoğulup atат. Takırı 26 mingge жетип калдык да. Ошол жерден айтам. Тугандар скинаға келет келиптир 180ден палам деген немеде немеде алып атат, логистикада алып өтө бергиле. Калибри канча экен? Калибриси немени алып атат, 28ден жогорусун алып атат, алып келе бергиле дейм, апара бересиңер да. Бардыңар сразу машинкеге салды, калибровкасын чыгарды баягылар. Сиздер төгүп бере бересиңер. Таразаға қойып тұр. Андан кейін мусорын өзіңерге берет, жарабайғанын берет, оны не башқа жаққа сатабыздағы алар берген бағадан өткөріп тұрып, бірге оқат қылы өребіз да. Мына галаға келіптер, галабалға келіптер, мына июльдің 15-нен баштап тұрып, фураға берсек болады да галабалды. Қарасу бойынша, ноқат бойынша, мараван, туғандар, өзгөндіктер, кімде галавал бар. Мына келді клиент десем, бардыңыздар bir топтойсыңар, алып шығып сата беребиз да. Bizde объем жоқ болуп атат. Мына Сооронбай Жээнбеков президент учурунда Сооронбай Жээнбеков 500ден ашык чоң компаниядын, российский компаниялардын ээлерин алып келген да бизге. Ошолор келгенде, олар айтты да, не бар экен Кыргызстанда деп ошолор базарды көрүп, тиякты көрүп туруп, это не знаю, это как будто кичинекей баягындай, баягы колхоздун базарына келип калгандай эле болду дейт да баягыларчы. Эч нерсе жок экен өзүңөрдүкү. Мындай чоң объем иш беле бере албайт экенсиңер. Эч нерсе жок экен. Анан бир эле сливаны признавать этишти. Слива дагы разнобой экен. Куршаптыкы бир, Аксыныкы бир, Таластыкы бир болуп, Көлдүкү бир болуп, 3кө, 4кө бөлүнүп кетет экен да. Ошон үчүн бирдиктүү сортто. Бирдиктүү сортко өтө турган болсок, анан кийин келет бизге клиент. Жалпы кыргыз эли азыр мына Борбор Азия багбандар биримдиги сунуштаган алмаларга өтүш керек. Мына Golden Delicious, Granny Smith, Red Chief, Галавал, Pink Lady болду. 5 түр алма жетет Кыргызстанга. Мындай болот. Франция 2 эле түр алма менен миллиарддаган тонналарды өндүрүп атат да. Биз ушул 5 түр алмага токтолушубуз керек. Анан слива, Stanley, Angelino, Black Splendor, Black Amber болду. Жетет ошол. Черешня мисалы үчүн. Черешнядан Сифхат, Лапец, так скина, Зират 900. Бул түштүк тарапка. Түндүк тарапка Кордия менен Регина болду. 6 келес жетет. Ошондой кылып сорттордун баардыгын аныктап ала турган болсок, эртеге бир эле реклама менен мисалы үчүн алып чыга турган болсок, ар бир айылдан чыга турган болсо 10 миң деп, 100 миң деп ящиктерди толтурабыз да биз. Көчөттүн аралыгы канча болуш керек? Эгерде алма отургузамын, мына алмалар, алмуруттар, анан бий алма отургузам десеңиздер 2ге 4 болот. 1200 штук батат. Калгандары бардыгы 3ге 5 отургузулат, поликарликтер. Фундук 2,5ге 4, 1000 штук батат, анан жаңгак 4ге 8 болот. Мына ушул эмени үйрөнүп алыңыздар, анан адашпайсыңар да ошондо. 3ге 5 келес. 3ге 5. Бадам 3ге 5, шабдалы 3ге 5. Ошко скина, лапен, сифхат. Мына Зират 900, мына ләңгерге ексеңер болот да мына. То менен неменин ортосуна. Мына Зират 900 раза түшөт да ушул. Алай тарапка Регина Кордия. Регина менен Кордия. Мына Кордия, мына Регина. Эко алай тарапка. Алайга достор. Стол жагына кайсысың? Скина, лапен, сифхат. Кайсысың ушул жерде бар? Скина мына. Лапенсти чыгарып аптыр. Лапенс менен Свитхарт деген бар. Батпай калыптыр да.
Алардын да калибри чоң, зиратта эле болобу? Нокат мурдагыдай Превосход, Star Crimson, Golden немелерди экпегиле болду. Мынаны эккилесе. Мына ушул. Бул Ошто драм театрда. Только гала. Жераминчи. Экинчи этажда. Жерамини бул деңиз деңгээлинен 1200 метр жогору жакка. Биздики папа. Кара койгон. Папаңга болот. Папаңга саным болот. Скарлет бизге отурбайбы? Скарлет сизерге отурбайт. Бул деңиз деңгээлинен 1200 метр жогору жакка отурат. Сиз Абдулла Ташиевич деген. Абдулла. Сизди немеден гана көрөбүз да? YouTube'dan gana görüyoruz. Biz geçe Kasçalbay'da kaldık Ali nimelerge. Çağrıda nimele bir yersiz var seminer. Ya usul skinalar kançası ondan aldı. $4'dan 360 so'm. Kaç çeker alıyoruz? Жаңалайда. Жаңалай бар ғой, өзгөнгө кетип аткан жолда. Өзгөн деген жазуудан кирип кетеби? Ali Zapravka nimeden? Жаңалай ошол жерден кирет. Жок, өзгөн. Жаңалай, о, беракта. Бирак. Ошолордон Арманда өткөн. Содырда карата жазуудун. Ошолордон Армандан өткөндө Zapravka. Жок, гүл уруктар жок. Бул жерде жалаң көчөттөрдүн уруктары. Көчөттөр. Нар жагынан где-то 1 километрге жетпейт. Жазылып турат чоң бол, холодильник. Руслан, неме илгенсиңер реклама? Жаңалайга? Балканалар болчу, балканага жетеби? Bir haftada 30 адырга өтөбүз. Биз аптада 30 адырга. Мына немелер телефон менен байланышып барасак болобу? Эмне телефон менен, Bir haftada 30 адырга өтөп шакка келет. Көчөт алабыз да. Баягы жерге, мурунку жерге. Чоңураак. На галаны ошко этсе болот да. Галаны ошко эгесиңер. Гала Лейлектен баштап туруп, Алабука, Сузак, ушактын алмасы да. Анан кийин границага өтө жакын жер 400 метрге чейин Pink Lady деген алма. Розыглоо Pink Lady. Ошол мынандай чыгат да. Аксы бизге Речипти эгиш көргөн да, жакшы түшүнгөн. Речип болбойт. Болбойт. Нокат ысык жерге Нокат бизге салкын да, биз мына Кыргызатадан. Кыргызата деңиз деңгээлине канча метр? Канча экен билбейм, салкын. Ошону билчи 1200 метрден жогору жакка болсо отурсаң болот. Нокатка жарай берсе керек болот. Суукта бар. Нокат суук эмес, нокат ысык. Жери да бар. Төк болуп калат да. Азыр мына алмаларды, мына бизге не жалко, мисалы үчүн мына немелерди, мына алмаларды суук жакка отургузсаңыздар пишпай калат. Мына. Тетигине болсо ысык жакка отургузуп алсаңыздар августтун 15-inde пишат да ичи төк болуп калат. Гала кайсы айларда пишат? Гала июлдун 15-inde фурага беребиз. Ооба. Фурага беребиз. Ошондо дүйнө жүзүндө вообще алма калбай калганда, бырышкан алмалар базарда кармап турган кезде мына мышаттагы биз былтыр 110 сомдон саттык. Өтө жакшы. Дамдуу экен да. Дамдуу. Сонун алма. Өтө жакшы экен анда. Өтө сонун алма. Мына туугандар ким переработка кылам десе, баягындай суши тетип, сушкага мына ушул стендеге өтүш керек. Алабука, Аксы, Куршап мынаны. Полный өзгөн Фуркаттан баштап, ана Кызылга чейин ушул стендеге өтүш керек да. Мен Аксыды алып эккен, бирок мындай чоң болуп атат. Чоң болуп атат. Ооба, чоң болот да, анан кагы дагы чоң болуп түшөт да. Мунун кагын Австрия менен Германия алып кетет. 200 сомдон кеми жок азыр. Аксыныкы деп алып эткем да, о мына анжи азыр алып атат. Ошондо кышка сактала турган сорт. Жок, башында эмес. Холодильникке коюп койсоңуздар алмадай сакталып тура берет да. Өтө сонун нерсе. Жолжо бардыңыздарды айтам, мына жаңы сортторго өткүлө. Анан кийин Кыргызстан эртеге ачыган, сасыган алманын мекени болбош үчүн, баягында баардыгыбыз алма салма эгип алып, ошону сата албай кыйналбаш үчүн биз жерди расчётун алышыбыз керек. Мисалы үчүн 10 гектар жерибиз болсо, 1 гектар жерине алма, өрүк, шапталы, жүзүм эгишибиз керек. 9 гектар жерибиз бадам болуш керек. Бадам дүйнө жүзүндө эң жакшы сатыла турган бул бадам. Бадамдын бизде Ферагнес, Фердуэль, Нон-Апрель, Техас деген сорттор бар. Бул сугат жерлерге да. Анан кайрак жерлерге эге турганы бар, Макако Байро деген. Бул түштүктү полностью ушул бадам менен көм салышыбыз керек да. 1 метр жер койбостон бадам кыла турган болсок, бадам 1 килограммы $5 сатылат. Буну бадамдын покупатели бул Кытай. Бадамдын сыртындагы сөөгү отдельный сатылат. Ага отдельный клиент бар. Анда дар экен да. Ооба. Анан ичиндеги данын кааласак дан бойдон сатып беребиз да. 1 гектар жерден 2 тонна, 3 тонна дан алса болот да. Жакшы күчүнө киргенден кийин. Дан бойдон сатып берсек болот. Жана данды болсо сыгып туруп, май кылып сатып туруп, анан кийин сыгылгандан кийин жымык бар го, ошо кадимкиде ун болот.
Адам жейтілген мун болот. Dünya жүзүндө эң кымбат миндалевая мука деп коет да буну. Миндалевая мука болот да. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтам, туугандарым, баг отургузууну колго алыш керек Кыргызстан. Бизде ун да болот, май да болот, отун да болот, бар жок. Экология өнүгөт. Калбай келет деген. Канча жылда түшүнбөгөн таксыр. Бадам 3-чү жылы уже түшүнгөн. Кайракы жер. Ташта. Ташта. Шундай жери болобу ушул? Болот. Бирге бир казасыз байке. Терең деген бир казасыз. Ооба. Топуракты алып чыгасыз. Баягы мен айткандай кылып туруп таштарын алып таштап, Бадам деген дасырын алмашы. Биогумус менен эккенден кийин жалагы жерге жок эле дегенде 1 гектар жердин үстүнө 10 тонна Бадам ушул. жанагы менен тамчылатып сугара беребиз. 4 жыл сугаргандан кийин, кетмен сап болуп калгандан кийин уже сууну баягы эме түйгөндө ичине сүт толтурганда гана бир жолу жакшы сугарып койсоңуздар болду да. Всё. Ondan keyin hiç moyun vermeydi. Ол моюн бербейт, уже өсүп кете берет. Уже өзү 4 метр болгондо жанагы. Уже тамыры 8 метр болду. Бадамдын баасы канча болот? Бадамдын баасы эгерде базарга алып чыгып сата турган болсок $5 кетет. $5. Бир бадам эң эле аз түшүн бергенде 10 килограмм берет. Канчага чегилет? 5-ке 3 чегилет. 360 түк бата. Ана эмнеси бутоосу жеңил бунун, аз оруйт, сууга талабы аз туугандар. Эң сонун мөмөдө ана эмнеси жакшы. Мисалы үчүн, менин клубникам агып кетип атат, ой менин малинам агып кетип атат, анан кийин сливам тигиндей болду, алмага келем келбей калды дебейсиңер буну. Кагып туруп, мешакка салып туруп, тазалап туруп. Өзүнүн таблеткалары бар. Түйүнө бирди, үстүнө бирди таштап туруп, оозун бууп туруп, контейнерге жыйып койсоңар, болду, тура берет да. Көчөтү канча сом? Көчөтү $4. Бардыгы эле көчөттөр $4. Бардыгы бирде бириле. Бизде жаңгак $5, калганы бардыгы $4. Семинарларыңызда голубика деген. Голубика, жимолость. Голубика, жимолость. Көчөтүн Туркиядан келет, анда көчөт. Азыр мына балдарда болуш керек, арония. Мына ушул арония болуш керек. Мага достор, мындай образецтер да бар. Мына көчөттөр. Черноплодная черника, арония. Ооба. Анда немеси баасы бир 250 сом болсо керек. Şunu kitaplarını da çıkarsanızlar. Мына алдыңызда Yok, göbekli yollar. Bizim de köçötkö Бул кайсы көрөткөнүбүз менен бул деген голландский дарбыздай да. Мына мисалы үчүн быйыл эктиң, сен эктиң го, түшүм алып атасың, будан жасаганың ондой чыкпайт да. Түшүндүңүзбү? Бул инвентиро лабораторияда жасалат. Совсем бөлөк бул. Бөлөк, совсем. Alıp cep köründe etkende. Kitaplar 200 gramla 400 son. Bırak içinde kanı yok enda. Ben göğütünü olmuyor. Ооба, болду. Только инвентиро лабораторияда бул клеткадан көбөйөт да. Adam malzemelerde çizgilerden emelde karahatta 40 koyuyor. Карагаттардын 40 болот, бирок бул драм театр. Ош. оригиналы. Ярмарка болду деп жатса. Булаганыңыздан 1 кило берип. Экономически невыгодно. Ооба, эко чогу. Мына туугандар Ферагнес, Фердуэль. Мынаны сұрайтыңыздар бізге мисалы. Ушул сонун болот да мына. Кыргызстандын бардык жерлерине ушуну эгиш керек. Конференция бул Алмурут. Конференция деген Алмурут. Вильямс эккиле конференция бактериальный ожог менен ооруп калат. Мына. Кайсы убакта пышат эле ошону? Эрте пышат бул, свитледи. Экодон ысыйды. Мына менен свитледи эрте пышат. Мына эко кеч пышат. Свитледи эрте пышат, майдын 10-да пышат булар. Ошол чөткү моментте пышып берет. Ооба. Өзү баг отургусаң, же эрте отургуз, эрте пыша турган. Же кеч пыша турганын отургуз, же болбосо кургай турганын отургуз да. Ошол 3 правиланы кармашыбыз керек да биз. 80 сомдон арзан сатып берди да ошол. Кичинекейин келип алып. Alıp uzatışa koyup satkanlar da var. Мына туугандар, биздин стендке келгиле. Бакты өлөт. Тартып алгыла биздин стендти. Келиңиздер, пайдалангыла мына
Осы Бақдәулет Агро келіп мына ушул биздин багбанчылыгыбызга көмөк көрсөткүлө. Мына силердин Williams 550 сом. Мына бизде бар нерселердин бардыгын мынтип тартып коюп койгонбуз. Не бар бизде? Бардыгы бар. Egili sхемаларга чейин бар. Egili схемасынан бери полный коюп бергенбиз. Эмне керек болсо алып кете бересиздер. Биздин багбанчылыктын несі мына. О, холодильникте көчөттө эксең көктөйт да. Холодильникте тугандар +2 де турат да. Плюсовой температурада. Жакшы акча боло турган. Жакшы акча боло турган тармак ушул. Кыргызстанда 3,5 миллион гектар жер бар да. Мына ошол 3,5 миллион гектар жерге 5 миллиард дарак отургузуп алсак тугандар. Бир дагы кыйынчылык калбайт Кыргызстанда. Бир дагы адам ачка калбайт. Мына ушул эккен бактарыбыздын үшүрү менен тугандар канча жетим жесир болсо багабыз. Ушул багыбыздын үшүрү менен канча кары картаңдар болсо бардыгын багабыз тугандар. Мына ушул багыбыздын үшүрү менен тугандар бардык ушул медреселерге, бардык ушул ислам университетинде окугандардын бардыгыны тамак аш менен камсыз кылып турабыз Кудай кааласа. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтам, келгиле баг отургузалы, жаратман болойлу тугандар. 10 көчөт отургузуп болсо дагы жаратмандык кылайлы. Кыргыз элинин өнүгүүсү багбанчылыкта. Болот тугандар, голубиканы отургузсаңыздар өтө сонун болот. Кыргыз Агро Chemicals дейт, Агро Аполлон, Алем Агро KG дейт, Агро Мир KG дейт, Реал Органик дейт. Биз органиканы реклама кылабыз. Только органика. Балалардың сізге уже контактіні байланышып береді. Жана сізге тазмен болды не? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Кеңіздер. Бул неден жасалат экен? Бұл Реал Органик. Мақта атамекендік өндірішчі. Сізбен адегенде ұшырашпай. Ассаламу алейкум. Өзіңіз собственный персона келтірсіз. Енді бұл Реал Органик Чүй облысында Бишкекте өндіріледі. Şu баннерді көрсетіп өшіңіз болады. Анан 2019 жылдан бері шығып атат. 2019. Біздің Қырғызстандағы биофермерлер денсаулықты капчыкты бюджетте эске алып туруп, капчыгына дагы ыңгайлуу болсун, химикатка көп акча коротуп, денсаулыгына ажырагандан көрө ушул органикалык азыктарды колдонсун деген максат менен биз ушуларды атайын Бишкектен алып келдик. Ушул боюнча регионалдык жигиттер жок болот эле, биз өзүбүз маселе айымга жардам көрсөтүп, бул жерде ушул Реал Органикти Баткенге, Ошко, Жалал абадка сунуштап атабыз. Мына Агроэкспоны жылда өткөрүп атышат. Ушул уюштуруучулар да азамат. Биздин жаныбызда жылдардан бери сиз мастер-класс көрсөткөн өзүңүз азаматсыз буюрса. Органика. Органика тугандар, Реал Органик. Бул деген ушул удобрение, жер семирткичтер. Листовой, корневой подкормка кылат. Анан бул жакта ушул биздин Telegram группадагы бар. Telegram группанын кирем дегендер 555 288 339га эгер кайрылса, биз Telegram группага кошобуз дагы агрономдун бекер кеңешин алат. Жок болду. Чоң рахмат. Жантан бери сиздин немеңиз угаттым деп чыгып азыр деп барып. Болду. Молодец. Органика. Тугандар, органикага өткүлө. Мына Бекболот Батыр келди. Бекболот, ассаламу алейкум, кандайсың? Мына Багдабадтын негиздөөчүлөрүнүн бири ушул жигит. Эң биринчилерден атаман. Мына ушул жигиттин энтузиазм менен, ушул жигиттин бизге ушул жардам менен биз экөөбүз Бекболот экөөбүз бир 20 000 километр Кыргызстанды кыдырып чыкканбыз экөөбүз. Тынымсыз иштеп
Бекболот, Алла разы болсын, братчика. Құда қаласа, бұл дүниеде саға доллар бере албасақ дағы, құда қаласа, арқы дүниеде ұшының әжір соуын аласын, иншалла. Құда қаласа, ұшыл бақ даватты қылып, қанша миллиондаған бақтар отырғызылып отатты. Ұшыл сенен, менен, мына ұшыл Русландың менеті менен, ұшыл Қырғызстанда миллиондаған көчөттөр отырғызылып отат. Ошонун Құда қаласа үкам ажыр соуыны алабыз экөөбүз. Құда қаласа Алла Таала алдабайт. Миссия ошол болчу. Миссия ошол эле. Биз ошону аткардык. Ооба. Биз ошону кылдык үкам. Biz tarixta қалабыз. Tarixta sen ayткандай Абдулла ака деп айтасың го. Абдулла ака тарixta бак отургуз деген сөзүңүз менен каласыз. Постоянно айтып Иншалла, иншалла. Бир эле сөзүңүз менен тарихта каласыз. Иншалла. Кыргызстанга бак отургуз деген. Иншалла. Көчөт жакшыбы, жаманбы, көчөт Кыргызстанга отургузулуп атат. Иншалла. Иншалла, иншалла. Тарихта каласыз. Алла разы болсын. Бекболот укам, аман бол укам. Балдарыңын күнү күчүнү көргөн. İşlerin жүрүсүн укам сен. Ушул эгип койгон бактарыңын мөмөлөрүнү укам ушул бардык ушул Кыргызстан ооз тийсин. Еркек баласын, азамат, атаңа рахмат. Атаңа, дадаңга рахмат сен. Сендей азаматтар көп болсун Кыргызстанда. Мына Руслан деген укам мактайм азыр. Мына Руслан деген укам эң биринчи болуп, пионер болуп туруп, мына биз көчөттү каерден алабыз дегенде ушул решениясыны таап, мына ушул Багдөлөт деген фирманы өзү негиздеп, бизди да ошол жерге киргизип, мына ушул мээнетти кылган бала ушул Кыргызстан боюнча эң чоң мээнетти ушул кылды. Мына азыр ушунун руководствосу менен Кыргызстанга 100 000 деген көчөттөр келип атат. Мына бизден консультация менен ушул жигиттин кылган жакшы иштери менен өтө сонун иштерди кылды. Субханалла, бул балдар менен биз 1000 деген километрлерди жүрүп, элдерге баг отургузууну үйрөттүк. Молодец. Руслан Бекназаров. Мына ушул жигитти таанып алыңыздар. Номериңди айтып койком. 0778 94 05 05. Ай, молодец. Мына азамат укам. Мына биздин көчөттөрүбүз. Силер кызыга бересиңерби? Абдулла ака, сиздин көчөтүңүздүн сүрөтүнү көрсөтүп коюң мага деп. Мына сүрөттү көрсөтүп атам. Мына биздин көчөттөр ушундай болот. Поликарликтер ушундай болот. Мына Ферагнес, Вердуэль, Анджелино, Стенли, Приция, Чандлер, Фернор, Рубиста, Уильямс, Конференция, Кордия, Регина, Скина, Зират 900, Инорет Строй, Роза Глоу, Голден Рейнджерс, Гала, Джеромин, Скарлет Супер, Свит Леди, Филомена, Экстрим 486, Капа Кабана, Экстрим Глоу, Эшме. Мына полный набор тугандар. Аны Эшмен Арсанга кегиптирме? Элик сөт кеккен абылтыр. Элик сөт кегиптирле 1 тонна саттым деп. Мына өткөн жыл 150 сом. Айвандын өзү. Эшменде жакшы нерсе экен. 0 778 94 05 05. 94 05 05 тугандар. Мына ушул номерлер жазып алып. Скрин кылып койгула ушул номерлерди. Скрин кылып алып. Руслан, эртеге көчөткө барабыз, складта бирөө барбы дейт. Бар, азыр да бар. Азыр да бар, келе бергиле. Жаңалайга бара берсиңби? Жаңалай. Бүгүнчө Жаңалай. Бүгүн эртең Жаңалай. Мына 3-4 күндө нарак бошойт ошак өтөбүз. Ошак өтөбүз. Бардыгын көчүрөсүңбү? Ооба. Же калтырасың бояка кичине? Кичине калат, анан нарактан башта келет. Кийин бир фурач ошону киргизебиз. Хорошо. Мына тугандар биздин стендке келгиле. ОСО Багдөлөт Агро. Мына. Келиңиздер. Мына биздин стенд тугандар. Мына буну биз жугунду пугунду ичпейбиз тугандар. Бул өзүбүздүн мээнет. Мына ушул балдар менен кол кармашып 2020
Birden beri geleydi o zaman. 2021'den beri. От çadırga barabыз deydi. Жаңалайға келгеле. Nokian logistik. O marazilik емес, холодильник дегеле. Marazilikке бөлек, холодильник бөлек болот. Олейкум ассалам. Келиңиздер биздин стендке. Келип көрүп кетиңиздер. Курсаңар кандай чай чайлуу?